саламатсыздарбы? Эмесе ошондо программасы. Кимдир бири алдын ала даярданып, көптөн бери күтүп жүргөнсү, Электин Көкташ айылынан башталып 4 жыл сактагына чейин койган Кайырма каналынын айланасындагы абал кечээ күнү аскерий кагылышууга чейин алып келди. Кечке жок эки тараптын өкүлдөрү жолугуп, ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашты жана келишим жалпысынан аткарылууда. Чек ара аймагында түндө жанагындай комиссия кол койгондон кийин, договор түзүлгөндөн кийин ок атышуу аскерлердин арасында токтоп калган. Бирок кээ бир жерлерде эме болуп атты. Кээ бир жерлерде атышуу тиги булар болуп атты. Бирок мындай аскерлик боевой столкновениялар болгон жок. Президент кечээ күнү Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрдү. Депутаттар жабык жыйында президентке кайрылып, Тажик президенти менен шашылыш жолугууга аны чакырды. Казань шаарында ЕАЭБтин жыйынында жүргөн премьер Марипов Тажик өкмөт башчысы Расулзода менен жолукту. Бишкекте атайын жумуш тобу түзүлүп, анын башчылыгынан биринчи вице-премьер Новиков дайындалды. Жана ал дароо Баткенге келди. Здесь в здании полпредства созданы 2 штаба. Өкмөт өкүлчүлүгүнүн имаратында 2 штаб түзүлгөн. Анын бири чек арадагы окуяларды координациялап турат. Ар бир кагылышууну мүнөтүнө чейин байкайт. Эмне болуп жатканын биз онлайн тартибинде билип турабыз. Социалдык тармактагы кабарлар болсо эски болушу мүмкүн. Аларга көп ишенбегиле, абалды курушпагыла. Эмоциянын кереги жок. В соцсетях они могут быть 2 часа назад, 3 часа назад, но это очень сильно нагнетает обстановку. Все на эмоциях. Германияга дарыланууга бараткан УКМК төрагасы Ташиев шашылыш кайтып келип, бүгүн Сонелев менен кошо Тажик УКМК төрагасы жана Согди облусунун губернатору менен жолуккандан кийин чек ара маселелери жакын арада толук чечилет деп кайталады. Сонелевдин айтымында болсо, аскерий кагылышуулар токтогону менен айрым кокустуктар болуп жатат. Жер титирөөдөн кийин дагы автошоктор болот эмеспи? Бизде бу жерде таможенный пост бар. Кызылбелде. Так, атышуу болуп кетти. Бирок атышуу сразу токтолду. Бирок атышуу факт зарегистрировали. И бул деген жанагы бул биринчи факт болуп атат. Жанагы биз ок атууну токтот деген договорго кол койгондон кийин бул биринчи факт болду. Эки тарап атышып кетишти. Бирок азыр аны токтоттук. Бул кагылышуулар адамдардын өлүмү, үйлөрдү өрттөө же түртүрүп салуу, кошуналарга болгон жек көрүү маанайы кайсы бир жетекчилердин аң сезиминде гана эмес, карапайым калк арасында дагы кеңири тараганын көрсөтөт. Кандай болбосун кокус айтылган сөз же башка майда нерсе кыжырды кайнатып алыска кетчү даяр жыйынтыктарды ойготуп козгобогондо жергиликтүү калк провокацияга алдырбайт эле. Кыргызстандын баш прокуратурасы тынчтыкка каршы келишим деген берене боюнча сотко чейинки териштирүү баштады. Тергөө мекемелер аралык топко тапшырылды. Прокуратуранын айтымында 2004 жылдын 26 май күнү кол коюлган тынчтык келишиминин шарттары бузулган жана аскерий бөлүктөргө Баткен менен Дуэлек райондордун айыл кыштактарына аскерий төгүчмө менен минометторду колдонуу менен кол салынган. Дуэлек районунун Максат айылынын үйлөрү гана эмес, бул айылда жайгашкан аскерий бөлүктүн имараттары дагы өрттөнүп жок кылынды. Интернационал айылынын тургундарын дагы көчүрүп кетүүгө туура келди. Айыл өкмөтүнүн башчысы эртең менен барып эмне болгонун көрөйүн десе, аны кармап кетишкен. Тажик тарап бул фактты жокко чыгарууда жана кимдир бирөөнү барымтага алуу болгон эмес, дейт. Бириккен Улуттар, Евробиримдик, Казак жана Өзбек президенттери эки тарапты тынчтыкка чакырууда. Өзбек президенти Кыргыз жана Тажик президенттери менен телефон аркылуу эки башка сүйлөштү. Кыргызстандын медиа уюмдары эки өлкөнүн журналисттерине кайрылып, такталган гана маалымат таратып, маселени ырбатпоого чакырды. Бирок мындай окуянын 21-кылымда болуп жатканы эки тарап үчүн тең шерменделик. Илим мен технологиялар канчалык өнүксө дагы аң сезим баары бир артта калат экен. Ошондо саламатта калыңыздар.